Assalamualaikum balıkçılar, dostlar. Құдай бұйырса biz bugün рыбалкаға çıktık. Saat hazır 3'ten кейін 2-3 болып қалды. Biz daha жеткенше daha 1 saat antrenman жақшықынша кешкі уақытқа bir 2-3 saat отырып келеміз. Зимейге баратабыз. Бүгін малек менен де көрөбүз, бака менен де көрөбүз. Кече күнү только бака менен салганбыз. Құдай бұйырса ошол жерден жакшы түшө турган болсо локациясын ала келем. Менин өзүмдүн WhatsApp группамда барларга жөнөтөм. Анан силерден сураныч мага личкага кечке чалып бербегилечи. Көп телефон чалат, тажап калдым чынын айтсам. Ошон үчүн мен группама кирип алгыла, WhatsApp группама. Мен ошо барган жерлердин локациясын жакшы жерлерди ошол жака жиберип турам. Мен элестеткиле, силер бирөө чаласыңар, силерге окшогон канча киши чалат. Ошон үчүн сизден сураныч туугандар, бул WhatsApp группага кирип алгыла. Каалашаңарча ошол жактан сурооңорду берсеңер, жооп берип турабыз. Кетти. Assalamu alaikum достор. Биз балыкка келдик. Зимей головко поплавокту кандай салат, кандай жасайт дегендер. Азыр силерге ошону көрсөтүп коеюнчу атайын ушул видеодо. Аябай көп вопростор болуп атат. Бул кашай оролуп турганда. Водоемду тартып көрсөтүп тур пока мына ушул жерден. Бул 5 көрүктөн өткөндөн кийин мындай айтылат аты билбейм. Бул көлдү. Мынакей. Мүмкүн болушунча поплавок чоңураак болгону жакшы. Поплавок менен кырчоктун аралыгы момунча. Негизи грузила коюлуш керек болчу, мен грузила койбой койдум да, чоңураак малек болсо ошону веси менен ыргытам десем. Андай малек да жок эми. Аракет кылып көрөбүз ыргытканга достор. Азыр малек билейин, келмейт. Малек илингенде тартайын да? Малек да аябай кичине болуп атат, жокчу мындай снежкалар. Омурткасын эле жеткизбейсиңер, ыргытсаңар болот. Болду. Омурткасын ачылса кырчок өлүп калат. Кетти. На видео. Жакта байке кармады буюрса. Видео кетти. Видео есть. Почти нашел, да, буюрса? Мелкий, да, бро? Мелкий. Видео кетти. Чыгып кетпеди. О, есть. Окей, достор, ушинтип Зимей головада отурабыз. Андай деле катуу тартып аткан жок. Бүгүн атайын майда малек менен чоңдорун жегенге, ана майдасын бакканга бармайын деп келгенбиз, достор. Анан неге бул башта видеолорду көрүп алып ыргытпай атат деп ойлоп калбагыла. Кичинекейлери мондайларын кичинекейинен колго көндүрүп көрүш керек болуп атат, достор. Дагы бактыбызга өкөтөң оозунан илинди жутуп алган болсо, ал бакканга дагы ыргытканга дагы болбой калмак да. Так что ошондой, достор. Бул жердин адресин сурагандар 5 көрүктөн өткөндөн кийин келе берсеңер, 2 пурут катар экен, өкөтөң платный, 1 килограмм жок, 500 сом дейт. Менин билишимче бул жерде водоросльден Зимейден башка балыкка салууга мүмкүнчүлүк деле болбойт экен. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай, рыбактан көп нерсе жок. Бүт зимейшиктер бака сүйрөгөнү бака сүйрөп, малек болгону малек салып атат. Анан силерге запрет жок, бул сабиге көп жазат. Запрет мыйзамдын алдында баарыбыз бирдейбиз, достор. Мен жалаң частный пруттарга барып атам. Себеби бир аз чыдап турсак, көз водоемдор дагы ачылат, Кудай буйруса. Анан акча төлөп
коркпой бара беребиз нерес бүткөндөн кийин. А частный деген өздөрү балык сатып алып кое берет. Аларга рыбактын эсебинен жашашат, түшкөн акча менен. Ошон үчүн алар жабылбайт, анын эмеге тиешеси жок, запретке. Так что тура түшүнгүлө. Анан жанагы кайырмак боюнча мага ушундай көп адамдар чалып атат. Чынын айтсам, мындай жашы бир топ эле мектепти бүтүп калган же болбосо бир ишке жарап калган, ден соолугу жакшы балдар деле бекер нерсени үмүт кыла бербегиле. Мен эми мектепте окуган жаш балдар үчүн гана уюштурган элек жанагындай бекер кайырмак бергендичи. Эми алар кичинекей иштей албайт. Может, ата энеси шарты жок, алып бере албай атат, ошол себептен. Анан чоңдору деле бекер кайырмак сурай бербегиле. Силерден сураныч. О. Не то удочку взял, своим. Блин, как-то замутил, да? Что, у меня с катушкой? Достор, ушундай рыбалка сонун өтүп атат, бирок тилекке каршы жаңы келгенден кийин бир жарым саат отурдук, андан кийин 1 саат жакшы тартты. Эми жакшы тартканда ошо бир 4-5 майда. Бирок ошол менен токтоду. Могу жакта толтура бака сүйрөгөндөр бар эле, бирөөсү да жок. Кетишти. Алар бака сүйрөп атып бир зимей чыгарышты. Тоже бир 300-400 грамм, 500 граммга чейин. Бир моменттер болот окшойт, тартпай калган. Кече бирок биз ушул маалда келгенбиз. Келген маалда эле жакшы уруп аткан. Балким бир аздан кийин уруп калар. Ошондой эми рыбалка ар кандай. Бүгүн малек действительно көп алып келгенбиз. Мен ойлогом кече бакага ушунча атака кылды. Малекко көбүрөөк урса керек деп. Тилекке каршы андай деле эмес. Чоңдор вообще жок. Эми главный бакканга, бассейнге салганга 5-6 кармап алдым. Экспериментке бир-аз багып. Анан билесиңер, мен айылда бассейнге кыштан чыгарып көрөлү деп атабыз. Майдасын отдельный бир бассейнге кандай чоңоет көргө, эми ясына алар чоң. Анан жегенге дагы хотя бы бир 2 штук чоң кармасак дедим эле. Тилекке каршы жок. Ошондой достор. Рыбалка бир күн жакшы, бир күн болбой калат. Баары буйруктан. О. Көтөрүп коңуз. Tutub aldı. Bul tutub aldı. Bul tutub aldı. Сакат менен ношный алат. Tutub алган жаман болду. Артем энесине кышты. Сырак пакебиз балыкты кырып атыр. Өлөт эми. Сразу тартпай койдум да сен камера. Кетти. О! Жекте турат. Ай, красавчик. Мынакей байкебиз мындай кыйын да биле. Кол менен көтөрүп чыгат да байкебиз. Мандраш болуп калды просто. Катып бекинип калды да. Дальше кеткен жок. Окей, красавчик. Сакат менен балык кармап атат. Экинчи. Оке достор, бакканга бир топ эми ас болсо да кармадык. 3, 4, 7 экен, Чоңдордон кармап. Алар эми кичинеге кирет да зимейге. По-любому. Багам мен Кудай буйруза бассейнде силерге видео кылып көргөзүп берип турам. Кандай реакция болот экен. Булар адаптация болгончо көнүп жем тамак жебейт эми 1 ай. 1 ай эмес, эми 15 күн. Оостор курчоп кирген жерлери айыкканча. Бирок кийин Кудай буйруса сонун контент кылабыз. 7 штук экен, 8-чиси мына бул эми бакканга болбойт, эми муну соебуз, байкуш жутуп алды. Ички органдары повреждение болуп калды. Бүгүнкү улов тартып коңуз, мощный болду. Мынакей бүгүнкү улов бакканга. Ошондой достор, бүгүнкү видеону бүгүн штатив жок, эчтеке жок.
братишка эле бар убакта тартып, жок убакта тартылбай калып атты. Сход качкандар деле болду, бир 4-5 чыгарып ийдим. Saat 3'te келгенбиз, мына 4 saatlik результат. Так что келемде WhatsApp группамда локациясы бар, кече жибергем. Видеону жакса лайктан басып бөлүшкөндү унутпаңыздар. Рахмат көңүл бургандарга.